Бардыңыздарга ассаламу алейкум. Ооба мен жолугумду чечтим. Мен жолугумду чечкенге мажбур болдум. Анткени бизде кыргыздарда ушундай экен. Бир адамдын бир кемчилигин таап, чукуп, анын кокодон жеткизип, ушундай силер артыман түшүп туруп алдыңар. Пабликтер, жанагы Нурболотпу, Нурдөөлөтпү, Мырза Н деген аккаунт. Шу сен сүйлөп чыкпай эле койсоң болмок. Мынаке чечтим, сүйүнө бер эми, сенин шайтандарың жеңди. Мен чын жүрөгүм менен кийип, жарым жылдан бери аракетимди кылып жүрсөм, мен жолуктан алыс адам болчумун. Бирок аракетимди кылып көп нерсени тыштагам, ушул жолуктун артынан. Көп нерседен нафсымды тыйып, мен аракетимди кылып келаткам. Чын жүрөгүмдөн кийген адамды маска кийдиңби дейсиңер, кийсең, чечсең масканы чечтиңби дейсиңер. Проститутка болуп кийип жүргөн окшойсуң дейсиңер. Проститутка болчу да бул. Ошон үчүн чечип жабынып азыр ошону жаап жүрөт деп. Мен буга чейин да түз адам болуп жүргөм, түз болуп деле кала берем. Хиджабы бар болсо дагы, жок болсо дагы, ал адамдын биринчиден өзүнүн жүрөгүнөн, өзүнүн алып жүрүшүнөн, адамдын өзүнөн зависит этет. Анан деген масканы чечтиң, анан кийдиң, анан мода үчүн кийдиң. Мен эмне кемпирге окшоп силерге хиджаб кийип эмне мода көрсөттү дейсиңерби? Силер ар бир адам өзүңөрдөн баштагыла. Силер бардыңар ушу мен жолума чечкенге чечпейм деп ыйлап жүрсөм болбой, мени шылдыңдап атака кыласыңар. Миңдеген адам комментарий мага келип жазасыңар, блокко кетирсем дагы жазып аттыңар. Башка пабликтерден мени шылдыңдап, ненормально, чым коргон, буга жин кирип кеткен деп. Өзүңөрдүн жашооңорду билгилечи. Ар бир адам өзүнүн башташ керек. Хочешь изменить мир, начни с себя деген бар. Силер деген ошонтуп шылдыңдап, кыргыздарда ушундайбыз да, бир адамдын кемчилигин таба калып, ошону тим эле башка кемчилигим жок да анткени. Бир кемчилигиме асылып, мени 7 миллион адамга мени уят кылып шылдыңдадыңар силер. Ошол бүт барыңар жеттиңерби? Мынаки чечтим. Мени азыр кол когулуп атасың чечсең дейсиңер. Жок, мен бороться эттим. Чечпейин деп аракет кылдым. Бирок силер тойгуздуңар дагы жеткиздиңер. Мага проход бербей койдуңар. Мына авторынакта жүрсөм, мына могул жанагы сөгүнүп жүргөн деп. Бирөөнүн айыбын ачтыңар. Анан өзүңөрдүн айыбыңарды ачсам айтасыңар. Бул деген эркек кишиге асылып, теңелип деп. Эмнеге мага теңелесиңер аял кишиге? Ар бир адамдын өзүнүн жашоосу менен жашаш керек. Менин чечкениме себепкер болгондордун бардыңар кыямат күнү жооп бересиңер. Дагы бир жолу бардыңыздарга ассаламу алейкум. Бул менин өзүмдүн чечимим. Анан могу жолугу жоктор, мага жолуга асылып, өзүңөр кийбеген соң мага акыл үйрөтпөңүздөр. Силер эле аккуу боло бериңиздер. Макулбу? Мен аккуу эмесмин, мен периште эмесмин. Болгон өзүмдүн аракетимди кылдым, бирок окшошкон жок. Бизде ушу адамдын слабый жерин таап алып, слабый жерине асылгандарды качан токтотобуз? Качан кыргыз элибиз өнүгөт? Качан ар бир адам өзүнөн баштаганда? Мен хотя бы аракетимди кылдым. А силер эмне аракетиңерди кылып атасыңарбы? Альхамдулилля, мен элдер 5 маал окуй албай атса, 8 маал намазымды альхамдулилля окуп атам. Өзүңөр аракетиңерди кыла берсеңиздер, ошондо туура болот деп ойлойм. Анан мен намазымды окуймбу, жолугумду кийемби, кийбеймби? Акыретте өзүңөр айткандай мен анын бардыгына өзүм жооп берем. Өзүңөр кийсең да жаман, кийбесең да жаман. Өзүңөрдүн аракетиңиздерди кыла бериңиздер. Жолукту кийсең периште болуп калдыңбы, чечсең, мына өзүңдүн шайтаның жеңди деп. Ооба, мен шайтаным жеңген ушундай канчалык такыба болсоң, ошончолук шайтаның күчтүү болот экен. Значит, менин шайтаным күчтүү болуп мени жеңди. Ал үчүн дагы мен өзүм жооп берем. Силердин жашооңор өзүңөрдүн колуңарда, өзүңөрдүн арабаңарды түртүп жүрө бергиле. Менин жашоомо сиздер өзүңөрдүн салымыңарды кошпогула. Силер менин ошол кийген жолугумду да алып берген эмессиңер, чечкен жолугумду да алып берген эмессиңер. Ошондуктан ар бир адам өзүнөн баштасын. Менин жашоомо киригишпегиле. Силер менин жашоомо киригишип, сен мындайсың, сен тигиндейсиң, ооба ошону чечтиң. Анан ар кайсы сөздөрүңөрдү мага кытчыбай эле өзүңөрдүн жашооңорду алып кете бергилечи.
Анан мен керек болсо мамама каршы чыгып, сен эмне кемпирге окшоп жапжаш эле туруп кийип алдың дегенде, мен 1,5 ай мамам менен сүйлөшкөн жокмун. Туугандарым менен жаман көрүнүшүп, бардыгына ушунчалык аракетимди кылсам, мени кайра кой деп келип үйрөтүп, наоборот динге тарткандын ордуна өзүңөр шыгындап туруп алыңар. Мен аракетимди кылдым. Кылган соң мен өзүм ошол сыноого чыдаган жокмун. Анткени мага жолугуң менен таап, пабликтерге жөнөтүп, группаларга жөнөтүп, азыр сени жолугуң менен кошо башыңды жулуп кетебиз дегенге чейин барышты. Силер менин тапочкамды кийбегенден кийин мага акыл үйрөтпөй эле коюңуздар. Өзүңөрдүн жашооңуздар менен жашай бериңиздерге, баардыгыңарды Кудайга койдум. Мен силерди күнөөлөгөн жокмун, силер үчүн чечтим деп. Мен жолукту кийип алып, эй, чымчык учса дагы, сен оозуңду жап, сен жолукчансың дегенге тажадым. Мен акыл айтпай, мындай, кандай десем, ачык айтып сүйлөп көнүп калгам, и сүйлөй берем дагы.